Жашыл тоютту гидропондук ыкма менен өстүрүү. Гидропоника бул өсүмдүктөрдү топураксыз, атайын даярдалган суюктуктагы азык заттуу эритмеде өстүрүү технологиясы. Бул ыкма акыркы жылдары тоют өндүрүүдө кеңири колдонулуп, жогорку түшүмдүүлүктү жана эффективдүүлүктү камсыз кылат. Гидропон технологиясы жөнүндө жалпы маалымат. Азыркы мезгилде дыйкан фермерлерибиз тоют даярдоодо аз каражат жумшап, көбүрөөк түшүм алуу актуалдуу маселелердин бири болуп эсептелип атат. Антке себеби дегенде мына өзүңүздөр билесиздер, дыйкан фермерлер азыр сандан сапатка өтүп баратат. Малдардын баарын жакшы иштеп атышат, асыл тукум малдарды күтүп атышат да. Ошону күткөндөн кийин ага эмне керек? Сапаттуу тоют керек да. Ошондуктан азыр кийинки акыркы жылдары ошо гидропондук тоют, башкача айтканда жашыл тоют өндүрүү дыйкандарыбыздын саны уламдан барган сайын көбөйүп келүүдө да. Буга фермерлер аябай ынанып калышты. Себеби дегенде бул тоют мисалы үчүн биздин фермерлерибиз өндүрүү максатында аябай немелери сандары көбөйүп баратат да. Гидропондук тоют өндүрүү бул жаңылык эмес. Бул инновация эмес. Себеби дегенде бул мурунку Союз убагында 70-жылдары эле өндүрүп бере баштаган малдарга. Мисалы үчүн Россияда Полтава областында кээ бир райондордо өндүрүп уйларга берген, бордоп аткан малдарга берген да. Анан мисалы үчүн уйларга, сүт багатын уйларга бергенде мунун сүттүүлүгү 20-30%ке чейин көбөйгөн да. Башкача айтканда, мисалы үчүн тоют бирдиги деп коет, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бир малга тоют бирдиги бергенде, мисалы үчүн 1,3 тоют бирдиги болсо, бул өндүрүп берген, гидропониканы өндүрүп бергенде мунун саны 0,97 тоют бирдигине кыскарган. Ошондой эле мисалы малды бордоодо, мисалы жаш малдарды бордоодо күнүмдүк салмак кошуусу ошол күнүндө 800 граммдан 1000 граммга чейин болсо, бул тоют бергенде 1300 граммга чейин салмак кошуусу көбөйгөн да. Башкача айтканда, бул жаңылык эмес да. Бул негизинен дандуу өсүмдүктөрдөн даярдалат. Арпа, сулуу, жүгөрү, буудай дандуу өсүмдүктөрдөн даярдалат. Эң негизгиси, эң жакшысы бул арпа менен буудайдан. Жүгөрүдөн деле өндүрсө болот, бурчактан деле өндүрсө болот, бирок кечирээк өнөт. Арпа менен буудайга караганда. Гидропондук системаны ишке киргизүү процесси. Гидропондук системаны ишке киргизүү бул так пландоону жана ишенимдүү жабдууларды талап кылган маанилүү процесс. Аны ийгиликтүү баштоо үчүн төмөнкү шарттарды аткаруу зарыл. Даярдоо күнү. Уруктар тандап алынат. Арпа, буудай сыяктуу гидропоникага ылайыктуу жана тез өнө турган уруктар тандалат. Сынган, бузулган жараксыз уруктар ажыратып алынат. Арпаны кааласа буудай кылса да болот, бирок бизде басымдуу бөлүгү көбүнчө арпаны кылат. Ондай таза, эчтекөнө эле курук арпаны ушул чакабызга салып, ар ишкер өзүнүн көлөмүнө жараша, иштеткенине жараша эме кылат. Мисалы сиздерге көрсөтүү максатында бир болжолду бир 2-3 килограммдык көрсөтүп атам. Аэрация кылуу. Толук түрдө кислород жетип, баягы өнүмдүү батыраак болушуна, жакшы өнүшүнө жардам берет. Бул аэрацияны базардан сөзсүз бардык жерде эле сатылат. Ошону сатып алып, ушул маселени көз жаздымда калтырбай ушуну кылышыңыздар шарт. Дезинфекциялоо. Сөзсүз сууга чылангандан кийин сууну бир аз марганцовкалайбыз. Батышта жана Россия жергесинде көбүнчө перекис водородду колдонот. Бизде перекис водород колдонсо да болот, кимге шарт ыңгайлуу болсо. Бирок көпчүлүк учурда биз марганцовка колдонобуз, себеби бул үнөмдүүлүк жагында. Бир аз суубузга куюп,
Андан соң уруктар таза суу менен жакшылап чайкалат. Марганцовкада суудан кийин сөзсүз түрдө таза сууга 1-2 жолу чайкап, анан сарптырып коебуз. Сөзсүз түрдө ал мындай сарптырып алуу чындан милдет. Себеби будай күйүп, теги арпа күйүп калбаш үчүн ошондой эме кылышыбыз керек. Бөлмө температурасындагы +22, +25 Цельсий. Сууга 8-12 саатка чыланат. Бул болгону 12 саат гана турат. 12 сааттан кийин сууну сарыктырганда өзүңүздөр көпчүлүгүңүздөр билесиздер, өзгөчө Ноорус майрамына даярдык көргөн жана ошону нормалында жаңы моундай кылып өнүп баштайт. Бул суусу сарыктыргандан кийинки биринчи суткадагы эмебиз. Анан сиздерге дагы көрсөтөлү. 12 сааттан кийинки болгон биринчи угуттун биринчи күнү ушундай болот. Өнүмүсү ушундай болот. Бирок бул дайыма мындай бир шамал тийбеген бир неменин үстүнө жаап коесуздар. Бул батыраак өнүү үчүн. Биринчи күн немдүүлүктү жана температураны көзөмөлдөө. Лотоктордогу уруктарды күнүнө 2-3 жолу суу чачыраткыч менен нымдап туруу. Лотокто суу топтолуп калбашы үчүн ашыкча сууну төгүп туруу. Абанын температурасы +18, +24 градус Цельсий деңгээлинде болушу шарт. Абанын эркин жүгүртүлүшүн камсыздаңыз, бирок катуу шамал же кургак абадан сактоо. Экинчи күн уруктардын өнүп чыгышы. Өнүү башталышы, тамырлар пайда болуп, уруктардын шишип баштоосу. Лотокторду жарыкка жакын жерге же LED лампалардын астына жайгаштыруу керек. Жарыктандыруу күнү бою 12-16 саат болушу зарыл. Нымдуулукту туруктуу кармап туруу, ашыкча сууну көзөмөлдөө. Тамыр ак, үстү жашыл болуп өңүп, эмеси жакшы өнө баштайт. Бул экинчи күндүктүн эмелери мындай тамыры аппак болуп, үстүнүн эме болгону кадимкидей билинет. Биринчи күндүкүн мынтип ачып ажыратсаң анда укуланып неме калат. Биринчи күндүкүн эме албайсың, экинчи күндүктөн баштап. Үчүнчү күн алгачкы өсүш. Жашыл түс. Уруктар үстү жашыл болуп, алгачкы жалбырактар пайда болот. Үчүнчү күндүктүкү ушул 3-4 сантиметр болуп, мындай тамыры аппак болуп, жакшы неме калат. Төртүнчү күн өсүмдүктөрдүн бекемделиши. Өсүмдүктөрдүн бийиктиги 5-7 сантиметрге жетет. Лотоктордо бирдей жарык алышы үчүн орун которуп коюу. Лотоктордун аба алмашуусун жакшыртуу, ашыкча нымдуулуктан сактоо. Бешинчи күн активдүү өсүү. Өсүмдүктөрдүн бийиктиги 7-10 сантиметрге жетет. Тамырлардын жана жалбырактардын абалын байкап туруу. Алтынчы күн активдүү өсүү. Өсүмдүктөрдүн бийиктиги 10-15 сантиметр. Жалбырактар коюу, тамырлары күчтүү болот. Жетинчи күн жашыл тоютту жыйноо. Өсүмдүктөрдүн даярдыгы бийиктиги 15-20 сантиметрге жеткенде жыйноо. Тоютту жаңы абалында малга берүү. Лотокторду дезинфекциялап, кийинки партияга даярдап коюу. Бир немени 6 күндүктөн кийин алынгандан кийин дезинфекциялаганда сөзсүз түрдө жакшылап тазалап жууп, же болбосо баягы дезинфекция кылыш керек, же болбосо ал дезинфекцияга шарт болбосо жөн гана үйдөгү баягы идиш-аяк жууган неме менен жакшылап чайкап, жууп, кургатып алып туруп, кайра экинчиси кийинки немени өнүмдүү угутту жасай берсе боло берет. Эме жөнүндө, процесстер жөнүндө, өндүрүү кандай өндүрөбүз, ошо жөнүндө да сиздерге айтып бергим келип атат да. Алгач муну тазалабыз керек жакшынакай. Себеби дегенде жана ыпырлар болот, немелер болот, жакшынакай тазалап алып, сууга салып, бир сутка сууга чыланыш керек. Чылангандан кийин сөзсүз түрдө жанагы үстүндө жанагы эмелер бар, калкып калат сууга чылаганда, кеберлери, ар кандай оточоктун уруктары калкып калат. Ошолорду жана эле сетка менен, майда сеткалар менен тазалап алыштар керек. Андан кийин эле колдон келсе
кислород берсеңиздер болот да. Кислород, аба. Муну эле дыйкандарыбыз азыр жанагы эмелерден эле жазап атат. Жана биздин автомобилдердин керексиз эле жанагы стеклоочистительдердин жанагы генераторлору бар. Ошондон коюп эле аба берип кислород берет, жазап алып атышат. Муну бербей койсоңуздар да болот, бирок эмеси кечире көнөт да. Аба бериш керек колдон келсе. Анан жанагындай эле жылуулук. Эме суроо болушуңуздар мүмкүн сиздердечи. Кандай жаябыз, канча квадрат метрге канча кетет деп суроо болушу мүмкүн да. Бул 1 килограмм ошол үрөөн, тазаланган үрөөн 0,2 квадрат метрге чейин жетет да. Мен айтып кетпедим да, улам барган сайын буну өндүргөн дыйкандарыбыздын саны арып келет депчи. Анан колдо бар нерсени эле үйдөн дыйкандарыбыз жазап алып атат да. Буларда эле сатыкта бар. Сатыкта бар да. Бирок фермерлер өзүнүн үйүндө болгон нерселерин эле ушундай кылып жазап алып өндүрүп атышат да. Мына мондайлар эмелерди жыгачтан эле үйүндө болгон нерсеси рейкалардан эле жанагындай тактайлардан эле ушундай стеллаж кылып, башкача айтканда ярус кылып, 4төн ярус кылып, 5тен, 7ден кылып мындай колго эле жазап алышат да. Анан могурки эмелерим болсо, өндүрө турган материалдарым болсо, жанагы үйдөгү эле ашып калган жанагындай темир материалдардан. Эң нечкиси жылуулук керек буга. 18 градустук жылуулук керек. Эгерде биз жылуулукту көбөйтсөк, мисалы үчүн, анда мында жана илдеттер пайда болот. Чымын-чиркелер пайда болот да. Же болбосо жана температураны ылдый түшүрүп турган болсок, анда өнүмдүүлүгү токтойт да. Ошондон муну жанагы эмелерин баарын туура сакташ керек. Жарык, анан жылуулук керек да. Малдарга бергенде да эт аба менен берип атышат. Мисалы үчүн бир күнү үстүңкү яруска даяр үрөөндөрдү жайышат. Экинчи күнү экинчи катарына, үчүнчү күнү үчүнчү катарына ушул этаптар менен үрөөндөрүн жайып коюшат да. Анан 7 күндө мисалы үчүн биринчи ярустагылар даяр болот да. Аны малга бере башташат. Малга бергенден кийин бул жердин эмеси бошоп калат да. Бошоп калгандан кийин кайра эле жанагы эмелерди керектүү материалдарды, жанагы үрөөндөрдү тазалап алып туруп эле кайра үстүнкү катарында кое беришет. Ошентип улам этаптар менен эле малдарга бергенге туура болот экен да. Бул практикадан өттү. Себеби дегенде башында дыйкандарыбыз, фермер дыйкандарыбыз ушу эмени өндүрө баштаганда бул эмелердин баарын ярустарын түз жасашкан да. Түз жасап, суарга келгенде көбүрөөк суу тамырларына токтоп калгандагы өнүмдүүлүгү дагы начарлап, жанагындай илдеттер, оорулар пайда болгон да. Андан кийин азыр бул практикадан өтүп, ошо уклон менен суу токтобогондой кылып, суу агып кеткендей кылып, ошо уклондо ушундай жасап уже практикадан өттү. Эми сиздерге бунун кыскача кандай жерде и канча убакытта өндүрөөрүн айтып берейин. Бул ар кандай форматтагы күнөскана болуш керек. Мейли сарай болсун, мейли күнөскана болсун. Жайдын күндөрү буга анчалык чоң муктаждык жок. Жылуулатканга, кыштын күнү жылуулатканга муктаждык болот. Бирок аны жылуулатканда дагы сөзсүз түрдө тегиз жылуулук тарай турган. Кайсы бир жерге жылуулук болуп, кайсы бир жерде жылуулук жок болуп калса, жылуулук болгон жер жакшы өнүп, жылуулук болбогон жерде жакшы өнбөй калуу ыктымалдыгы бар. Ошондуктан бул температураны сөзсүз түрдө бир деңгээлде кармап туруу өтө маанилүү. Бул гидропониканы ушундай шартта өндүрсө болот, и булдан да чоң. Ар кимдин өзүнүн имараттын көлөмүнө жараша ар кандай форматта өндүрсө боло берет. Бул чакан бөлмө болгондуна байланыштуу, бул атайы ашканада колдонгон доскаларга өндүрүлүп атат. Бирок бундай эмес, чоң көлөмдүү ишканаларда, чоң сарайы бар, чоң мүмкүнчүлүгү барлардыкы, алардыкы атайы тамдын башына коюлган тиникелердеги ошондой чоң көлөмдө өндүрсө болот. Бул вентиляторлордон болушунун бирден бир себеби, көрүп атасыздар, бир канча кабаттан турат. Баягы тегиз абанын бөлмөгө жайылуу ыктымалдыгы үчүн. Эгерде кандайдыр бир ачык күнөскананын бир капталын ачып койсо, ал шамал, мисалы жайдын күнү тегиз тарап турган болсо, андайга муктаждык жок деле. Сиздерге суаруу жөнүндө дагы кандай суарыш керек, бул гидропондук тойту өндүрүп атканда ошол жөнүндө айтып келип атат.
өтө сууну көп бербеш керек да. Себеби дегенде жанагы кээ бир практикада болуп атат, көбүрөөк сугарып ийгенде влажносту көбөйүп кетет да, мында илдеттер көп пайда болот да. Өзгөчө жана өнүп келаткан тамырында илдеттер пайда болот. Ошондуктан 1 квадрат метрде, мисалы үчүн, могул жерде 1 квадрат метрде эсептесек, 7 күндө 2 литр суу сарпташ керек. Анан биз суарганда дагы ошол муну жанагындай эле эмелер суулар менен чачып же башкача сугаруунун кереги жок да. Азыркы мына жакшынакай эмелер чыкты. Чачап турган жана обрызгательный эмелер чыкты. Ошол бөтөлкөлөрдү куюп алып эле чачып обрызгать этип эле үстүн эле нымдап коюш керек да. Туугандар, буну автоматташтырып жеңилирээк кылып алуу ыктымалдыгы бар. Баарын шарт мүмкүнчүлүгүңүздөргө карап, бирок колго жеңилирээк кылыш үчүн атайын мондай приборлор менен аз-аздан нымдап туруу бул алдаганча адамдын ишин жеңилдетет. Угут өндүргөндө мондай патнастар болот. Бунун атайы 2 тешикчеси, анан суу сарыга турган жери. Улам нымдап турганда өтө көп ным болсо дагы ал зыяндуулугун бере баштайт, сасып. Ошондой болбош үчүн бул 2 тештиги болот. Жана ушуга болгону ошол 1-1,5 см, 2 см эмес, 1-1,5 см гана үстүнө жаябыз. Эмне үчүн калың жайылбаш керек деген себебин да түшүндүрө кетели. Себеби бул ар бир дандын өнүмү жашыл эмеси эркин, кенен, батыраак өсүш үчүн ушундай жука жайылууга шарт. Анан жайылгандан кийин сөзсүз түрдө бул үстү жабылууга тийиш. 1 күндүк, 2 күндүк жабылат. 3-чү күндөн баштап ал үстүндөгү немеси тосулбай эркин өсүүгө коюлат. 1-2 күн сөзсүз түрдө морекинде үстүн күн нурунан же жалпы эле өнүмү жакшыраак өсүш үчүн мындай күңүрт болгон жерге коюлуусу абзел. Булдан кийин гана азыркы морекинде болуп, 1 күндүк болуп, монтип тегиз жакшы өсөт. Атайы ар бир өңүмү бири-бирине жолто болбой өсүүгө жеңил болгону ушул. 2-чи күндүгү мына даана 1 сантиметрден 2-2,5 чейинки болгон өнүм болуп калат. 3-чү күндүкү ошол 2,5-дан 4 сантиметрге чейин монтип өнөт. 3-чү күндүк. 4-чү күндүкү кадимкидей эле 4төн ушу 5 сантиметр аралыгына чейин морекиндей болуп өнөт. Бул 4-чү күндүкү. 5-чи күн ушундай кадимкидей уже тоютка жарамдуу болот. Негизи көп чарбадагылар дүйнөдө тагыраак айтканда бардык эле жерде 5 жана 6 күндөгүсүн алат. Бул 7-8 күн 7 күндө өнүп чыгат. Не керек бул өндүрүш үчүн? Күндүн нуру, жылуулук керек. Жылуулук болгондо 18 градустук жылуулук керек. Анан жарык керек. Ошондо 7 күндө, 8 күндө өнүп чыгат да. Ошол эмеде 10-15 сантиметрге чейин өнөт. Ошол 7-8 күндүк өнүмүндө бул малга эң жагымдуу, мунун составында протеиндер пайда бола баштайт. Каротин, гормондор, витаминдердин түрлөрү, микроэлементтердин баары ошол камтылып калат да. Ошол убактарда биз 7-8 күн анан малга берип калышыбыз керек да. Уже убакыт өткөрбөгөндө алардын немеси составы өзгөрүп кетет. Гидропондук жашыл тоюттун негизги пайдасы. Гидропондук технология менен өстүрүлгөн жашыл тоют мал жандык үчүн азыктуулугу жана сапаты жагынан жогорку деңгээлдеги азык болуп эсептелет. Бул технология тоют өндүрүүдө инновациялык ыкма катары малдын ден соолугун жана өндүрүмдүүлүгүн жакшыртууга чоң өбөлгө түзөт. Муну колдонуп аткан гидропон
гидропоника тойтун колдонуп аткан фермерлерибиз көп артыкчылыктарын айтып атышат да. Бул акыркы 2 жылдарда биздин ушу райондордо, айылдарда муну менен иштешип аткан фермерлердин саны артып атат да. Алар айтып атышат. Бул тойту бергенде, мисалы үчүн жанагы башка тойту азыраак колдонуп калат экен. Мисалы үчүн чөптү. Мунун рационунда бири уйга өзүнүн чоңуна жараша 4 килограммдан 5 килограммга чейин берилет. Анан жана берге концентрат тойтуттар, башка тойтуттарды азыраак колдонуп калат экен да. Ошону айтып атышат да. Анан сөзсүз түрдө жана сүт артып атат. Сүт көп берип атат. Еттүүлүгү көбөйүп атат. Байлаган бордого малдардын жана привес күнүгө берген салмагы да көбөйө баштады да. Гидропондук жашыл тойт менен тоyттандырууга да, мисалы үчүн ача тояктуу малдарга абдан жагымдуу болот. Жана уйларга, койлорго да берсек болот. Койлорго бир күндүк рационунда өздөрүнүн жанагы эмесине жараша, салмактарына жараша, чоңдугуна жараша, чоң койлорго 1 килограммдан 2 килограммга чейин ошо гидропондук жашыл тоyттарды колдонсо болот. Рационунда сөзсүз түрдө биз бул тоyтту бергенде саманда колдонуш керек. Анткени себебинен саманда клетчатка көп. Бул гидропондук жашыл тойт бул чыктуу тойт болуп эсептелинет. Негизинен малга берген тойттун 70% чыктуу болуш керек да. Бул сайыз убагында дагы ушундай рацион түзүлгөндө 70% чыктуу түзгөн да. Билесиздер да, ушул сенаж, силос чыктуу тойттора кирет, гидропоника чыктуу тойттора кирет да. Ошол малга берилген тойттун көбүрөгү кесек тойттарга караганда, концентрат тойттарга караганда көбүрөөк эмеси проценти 70%ге чейин чыктуу болуп эсептелинет. Ошондуктан гидропониканы бергенде дагы көбүрөөк. Анткени себебин карап көрсөңүздөр, канчалык чыктуу тойт жесе, мисалы үчүн гидропониканы жегенден кийин ошол 1 суткада өзүнө эмеге организмге сиңип, кайра сыртка чыгарып турат да. А эгерде биз жана кесек тойт бере турган болсок, саман, топон, жана кургак чөп 100% беде бере турган болсок, ал 2 суткага чейин малдын организминде сиңбейт. Сиңбей 2 суткага чейин карында болот дагы, ичинен кургап, көп сиңимдүү болбой сыртка чыгат да. Гидропондук технологиянын уйдун сүттүүлүгүн жана малдын эттүүлүгүн жогорулатууга тийгизген пайдасы. Гидропондук технология уйдун сүттүүлүгүн жана малдын эт багытындагы өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуунун заманбап, натыйжалуу жана экологиялык жолдорунун бири. Бул ыкманы колдонуу менен фермерлер туруктуу түшүм алып, чыгымдарды азайтып, өндүрүмдүүлүктү максималдуу деңгээлге көтөрө алышат. Ушул сүт багытында уйларга гидропондук жашыл тойт берүүдө кандай натыйжага келип атышат дыйкандар. Ошол фермерлик практикада берилип аткан тойт, мисалы үчүн сүт багытында уйларга 1 жылдык сүттүн көлөмү. Ошол мурун обычный эле фермер шартта тойттандырганда уйларды 1 жылда уйдан алынчу сүт продукциясы 1 жылда 4000 килограммды түзө турган болсо, мен килограмм менен жазайын. Ал эми гидропондук жашыл тоyttu колдонгондо, ошол эле биздин сүт багытында уйлардан 1 жылдык сүттүн көлөмү 6000 килограммга чейин көбөйүп атат да. Башкача айтканда 2000 килограммга көп. Эгерде биз эсептеп көрө турган болсок, 2000 килограмм кошумча киреше таап атышат ошол гидропондук жашыл тойт пайдаланганда. Муну биз сүттүн 35 сомдон литрин эсептей турган болсок, 70 000 ошол чарбасына кошумча киреше келип атат. Эмнени айтмакчыбыз? Бул ошол жанагы гидропондук жашыл берилген тойттун натыйжасында чарбасында ушундай кошумча кирешелерди таап атышат. Жаш малдан бордодо 1 күндүк салмак кошусу, мисалы 1 күндө салмак кошусу 1 суткада 50 граммга чейин кетип атат да. Бул кадимкидей эле жанагы фермерлер азыркы тойт менен тоyттандырып атышат. Чыктуу тойт, кесек тойттарды берүү менен концентрат тойттарды бергенде 1 күндө 5 граммга чейин
салмак кошсо болот да, суткалык салмак кошсо. Андан жана колдонуп аткан фермерлер гидропондук жашыл тойтtu колдонууда. Гидропондук жашыл тойтtu колдонууда. Ошол эле бордоп аткан малдар бир күндө 800 граммга чейин ден 1000 граммга чейин бир күндүк салмак кошсо. Бул жерде эмнени айтабыз? Бул деген дыйкан фермерлердин жанагы тойтуна мындайча айтканда ысыраптын асыраак колдонуп ысырапкорчулук азайып атат да. Натыйжасы ошол салмак кошсо көбөйөт. Гидропоникалык жашыл тоюттарды өстүрүү жана колдонуудагы экономикалык натыйжалуулук. Гидропоника бул чыгымдарды азайтуу менен бирге түшүмдүүлүктү жогорулаткан заманбап технология. 1 килограмм үрөн 7 күндө 7 килограмм жашыл маста, башкача айтканда малга керектүү чөп берет. Же болбосо 1 квадрат метрге өндүрүлгөн арпа же буудайыбыз 28 килограмм малга керектүү жашыл масалык керектүү тойт берет. Ошол коркпош керек. Эгерде ошол 1 тонна арпаны мондай өндүрүп бере турган болсок, гидропоникалык тойт кылып, жашыл тойт кылып өндүрүп бере турган болсок, ал 7 тонналык жашыл тойт болуп эсептелет. Дагы кандай артыкчылыгын айтсак болот. Биз жөнөкөй жанагындай кесек тойт менен, чыкты тойт менен, концентрат тойт менен тойттандырганда, ошол мисалы уйга эсептеп көрсөк, тойт бирдиги боюнча бир баш малга 1,35 тойт бирдиги болуп бериш керек. Эгерде өндүрүп бере турган болсок, гидропоника кылыпчы, бир башка 0,97 тойт бирдигине кыскарат. Көрүнүштүрбү? Муну өндүрүп берип аткан дыйкандар айтып атат, биз концентратты аз пайдаланып калды деп атышат. Анткени бул гидропоника тойту бергенден кийин ошо берген мал концентрат тойту жана чыкты тойту аз пайдаланып, ушул жашыл тойту жегенин эсебинен ушул тойт бирдиги кыскарып отурат да.